жинге гана көрүнөт деп айтылат. Биз көрбөйбүз. Мындай симптомдор менен, ушундай көрүнүш менен кайрылгандар көп. Керек болсо тамыр кармайт. Ал молдо эмес. Assalamu alaikum көрүүчүлөр. Суроо жооп катары силерге жооп берип атабыз. Бүгүнкү бир суроо. Көзүмө ар нерсе көрүнө берет. Эмне кылсам болот, кантип кутулам? Көзүнө көрүнө берет экен. Көзүнө көрүнүп калганды биз жиндин адамга жин кирип, жиндин күчөп кеткен белгиси деп айтабыз. Мындайча айтканда, орусча психология, психический оорулар, ошолордун ичинен галлюцинация. Галлюцинациянын ичинен бул көрүү галлюцинациясы, угуу галлюцинациясы, же болбосо сезүү. Денемди бирөө кармалай берет, бирөө отургандай болот. Мына ушундай галлюцинация, мындайча айтканда, бул мындай симптомдор жана шизофренияда бар деп айтылат. Биз мындайларды жин шайтан элип алды, шайтан кирди деп айтабыз. Эмне дегенде, силерге белгилүү эле маалым көз ачыктар көп көрөт, же болбосо көп угат деп айтабыз. Бирөөлөр мени айтты, сенде илешкениң бар экен, мышык экен, чал экен, анан кемпир экен дегенди угабыз. Эгер кимде ким жин шайтан көрүнсө, анын ичинде өзү жин шайтан бар, анткени жинге гана көрүнөт деп айтылат. Биз көрбөйбүз. Демек, ал адамдын ичинде жин бар. Ошол жин кандай бир сөздөрдү сүйлөйт, же көзүнө көрүп баштайт. Өзгөчө бул көзүнө көрүнүп баштаганы өтө оор. Бул барган сайын ал адамдын, мындайча айтканда, бул көп нерседен, мындайча айтканда, акылдан тайып, акылсыздыкка чейин апарып, жанагындай жаман ооруга алып келип, керек болсо психикалык больницага жаткыранга чейин апарып салат. Мындай абалда ал адам барып көрүнсө, сөзсүз ага жанагы психиатрлар диагноз коет. Жанагындай мен айтып аткан шизофренияны коюшу да мүмкүн. Мына ошон үчүн биз айтабыз, жин шайтан менен күрөшүү бар. Күрөшүп атабыз. Жакшы абалда жардам берген абалдар өтө көп. Мындай симптомдор менен, ушундай көрүнүш менен кайрылгандар көп. Биз айтабыз, эң биринчи учурда жанагындай врачтарга кайрылганда алар эмне? Рух. Бул жерде рух ооруп аткандыктан алар жанагындай медициналык дары-дармектер, мындайча айтканда, транквилизатор, психотроп препараттары, антидепрессант, успокоительный деген наркотик, синтетический наркотик деп аталат, ошондойлорду берип, аларга көнүп кала турган абалга алып келбесин деп айтабыз. Ошон үчүн эң биринчи эле колдон келишинче молдолорго жалаң гана Курандын негизинде Куран окуган молдолорго, молдо сөөрөргө эмес. Молдо сөөрөйлөр бар, бирдекени тагып кой, муну агызып кой, муну ичип кой, бычак такайт, камчы такайт, керек болсо тамыр кармайт. Ал молдо эмес. Тамыр кармагандар да молдо эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Көз ачыктар ичинде жиндар бар, сөз жок бирдекени кармаганын көрөбүз. Алар сүрөттү кармайт, камчы кармайт, теспе кармалат, карта кармалат, тамыр кармалат. Анан кийин жана шыбырап айта берет. Андан тышкары биз айтабыз молдого, Куран окуп дем салган гана молдого, 5-10 мүнөт эмес, 1 сааттан кем эмес дем салган молдолорго барып кайрылгыла дейт элек. Мына ошондой нерселер менен биздин клиникага кайрылып, мына биздеги дем салган балдар менен биз чогуу дем салып отуруп, жана биздеги болгон комплекстүү дары-дармектерди берип отуруп, мындай дарттан, көзүнө бирдеке көрүнүп калган ылаадан жакшы болуп калгандар жок эмес. Жана мындай дарттан жакшы болуп, ыраазы болгондор бир топ эле деп айтып кетебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин YouTube каналыбызга ушу көрүп аткан рубриканын алдына комментарийиңарды жазгыла, башка бирөөлөр менен бөлүшүп койгула. Ушуну менен силер биздин долбоорубузду алдыга жылдырганга жардам бересиңер, жана суроолорго жооп алганга канча бир адамдарга себептүү болорсуңар. Мен силерге кийинки көрүшкөнчө ассаламу алейкум рахматуллахи деп айтарым.